Bizde hiç kim siyaseten boşut olmaydı. Türmege salışı mümkün, cumhurbaşkanı alışı mümkün, birok siyasetten hiç kim çetet olmaydı. Siyasette olabız bundan ardağı. Ekinciden şaylooga katışabız. Eğer bizim sottolgondugubuz alınbagan күндө de katışabız. Anda tik emес kıyır türünde katışabız. Kayсы bir siyasi toptan da koldogo majbur bolabыз. Вы знаете, если у нас судимость, да, если мы не сможем реабилитироваться до выборов, но тогда в любом случае мы пойдем. Кого-то будем поддерживать, какую-то силу. Ну, в любом случае прогрессивных, да, есть прогрессивных сил. Biz bugün күнгө чейин бийликтин эч ким менен сүйлөшкөн жокпуз. Депутаттар бизге барып атышкан. Бир топ түрмөдө турганда дагы. Депутаттар менен азыр да сүйлөшүп атабыз. Сөзсүз биз аларга көмөктөшүп атабыз, айтып атабыз, фактыларды берип атабыз. Мисалы Атамбаевга кылмыш козгоо боюнча 16-жылы биз генералдык прокурорго кайрылганбыз. Ал баягы 299-статья боюнча бул кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Бузукларды ташбаран кылгыла деп ошто бул эл менен жолукканда телевизор, бүт мамлекет телеканалдар көрсөткөн. Бул дагы биздин көмөгүбүз, сөзсүз көмөктөшөбүз, аракет кылабыз. Биз ачыгын айтсак, биздин суроогубуз бүтүп чыкты биздин. Жаңы кодекске ылайык, бизде кылмыш жоктугунан кылмышка даярданды деп коймаган да. Жаңы кодексте даярдангандыгы үчүн мөөнөт 2 эсе кыскарат экен. Ошондо биздин азыркы кодекс боюнча мөөнөтүбүз 6 айдан 6 жыл 3 айга чейин болду. Болуш керек болчу да биз 4 жыл 9 ай отуруп койдук. СИЗОдо отурган 2 жылыбыз 4 жыл, андан бери 1 жыл. Бул сот мындай болду да, акыркы сот ошого келе атпаймынбы? Сот эгерде бийлик аралашса, дагы баары бир биз условный досрочно чыкмакпыз да, суроогубуз келди. Менин оюмча баары бир сезилерлик жылыштар бар. Мурункудай контроль, мурункудай көзөмөл, мурункудай зоно кандай мындай жок. Экинчиден биз эч ким менен сүйлөшкөн жокпуз. Эч ким бизге кайрылган да жок. Биз баягы жогорку сотко дагы өз учурунда берди, күткөн жокпуз. Азыр деле жаңы жылдан кийин жаңы кодекс ишке киргенден кийин биз арыз жаздык. Бүт баары мыйзам чегинде, норма деле болду да. Кылмыш кодексинде мындай эме бар. ОПГда баягы преступный булар ОПС. Уюшкан кылмыштуу жамаат. Bunun başında Атамбаев турат, Фарид Ниязов, Абдил Сегизбаев, Жолдубаева, Илмиянов сыяктуулар. Бул кылмыштуу топ бүтүндөй кыргыз мамлекетин өзүнүн каалагандай, менчигиндей пайдаланышты. Саясий террорду башташты. Саясатта жаңы термин да пайда болду баягы. Саясий бандитизм деген. Бул ачык. Биз ачык айтайлы, биз камаганга чейин эле бизде не деп коет алардын сөзү менен черный мирди бизге салган. Камаганга чейин. Тиши өтпөгөндөн кийин түрмөгө тыкты. Ал жерде дагы максималдуу түрдө бизге психологиялык кысым көрсөттү. Акыры могу бийлик алмашкандан кийин деле биз, Сооронбай Шарипович бийлик келгенден кийин где-то июнь айына чейин биз бийликтин алмашканын сезген жокпуз. Июль августтарында гана жаңы бийлик келгенин сезе баштадык. Ошого чейин бизге почти 2 жылдан ашык ар кандай психологиялык, моралдык максималдуу кысымдар болду. Ошондуктан бул эме кылмыштуу топту түзгөн Атамбаевдин командасы баары жооп бериш керек. Булар баары камалыш керек. Биз бул баягы кегибиз эмес, бул мыйзам алдында баардык киши жооп бериш керек деген сөз. Спасибо. Еще вопрос я принимаю за это. Пожалуйста, добавьте. Урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз элибиз, бүгүнкү күндө Атамбаев ачык айтыш керек. Өзүнүн мурунку методдорун салдып, элди провокацияга түртүп жатат бүгүнкү күндө.